Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынан сатыла турган 8,5 сотук жер тилкесиндеги 2 кабаттуу чоң үйдү тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар. Сиздерге дарегини толук түшүндүрө берейин. Бардыгыңыздар билген Номериянын алдында турган желбиреген желекти көрдүңүздөр. Анын артындагы бери жүрсөңүздөр Нокатский подъем, аны да билесиздер. Тетиге Эргешалиев көчөсү. Андан бери өтсөңүздөр классик мейманканасынын артындагы мына ушул көчө Молдонияз көчөсү деп аталат. Ушул Молдонияз көчөсүнөн түз жогору көтөрүлүп барсаңыздар, жанагы мен айткан дарекке жетесиздер. Жеринен дагы сиздерге тактап толук маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Урматтуу туугандар, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан биз көрсөткөн жол менен түз бери болжол менен 200-250 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, тактап айтканда мына ушул 101 дарекке келесиздер. Бул Молдонияз көчөсү 101 дарек, мына бул беттин маңдайында турган 2 кабаттан турган заңгыраган үй сатка коюлду. Ээси мен жанымда турат, азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Саламатчылык. Амансызбы? Жакшы, шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Бул үйүңүздү эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар көрсөтөлү. Мына бул дарбаза аркылуу киребизби? Ооба. Кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Пай. Ойбой, бул сырттан тыпыйган 2 кабаттуу үй көрүнсө, бул ичкери кирип үйдүн алдына чыкканда заңгыраган эле чоң үй турбайбы бул? Ооба. Бул жериңиздер канча сотук? Бул документальный 6 сотик. Анан ашыкча ушу 8 сотикке барат. 8 сотик. Жакшы. Бул үйдүн узун турасы болжол менен канча болуп калды? 13-кө 11. 13-кө 11. Бул жагынан эсептегенде 13, бул жагынан эсептегенде 11. Өтө жакшы. Азыр эми канча бөлмө бул? 6 комната и 2 подвалы бар. Астында подвал дагы бар. Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Бул үйдү эмнеге сатып атасыздар? Срочно келип тартып бер дегениңиздерден келип калдык. Операцияга керек болуп калды эле. Операцияга. Бул өзү кайнаган үйү да. Анан азыркы учурда алар Москвада. Кайным ооруп калып, боорун алмаштырыш керек болуп калды да. Анда мына бул өздөрү жашап жаткан үйдү сатты. Өздөрү жашап жаткан үй, ооба, өздөрү жашап жаткан. Ошоңон срочно акча керек болуп калып. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Бул үйдү азыр акырындык менен баяндап беребиз. Негизи акча өтө срочно керек экен. Операцияга акча керек дейт. Чоң суммадагы акча өздөрү жашап жаткан үйүнө сатка коюптур. Анда бир четинен баштайлы. Кандай дейсиздер? Биз азыр үйдүн ички бөлмөлөрүнө көрсөтүп чыгалы, андан кийин бул жакта гаражы бар окшойт, э? Ооба. Гаражы, подвалы бар экен, бул жакта жерлери бар экен. Бир катар көрсөтөбүз. Анан аягында бул үйдүн дагы акчасын айтабыз. Жүрүңүздөр. Сырткы фасады крошка болуп тур. Айнектери бүт бардыгы пластиктен окшойт эжеке. Пластик, ооба. Жакшы. Жарым метрден жогору ушу 1 метрдей мына ушундай кафелденген. Жакшы. Жер дагы кафелденген, тапан таштар басылган, брусчаткалар десек болот. Бул тепкич аркылуу көтөрүлүп баратабыз, мына кафелденген. Жүрүңүздөр. Кана бисмилла. Мынакей. Кире бериш жери өтө кенен турбайбы, э? Ооба, бул жери холл. Холл. Жакшы, мына киргенде адамды өзүнө тарта турган аурасы өзүнчө башкача. Муну караңыздар. Кыргыз үйдүн фасадында жасалыптыр. Муну караңыз. Бул жерде балкончосу бар экен, бирок ушул жерден бери кирген адамды, чыккан адамды ушул жерден дагы байкап олтурсаңыздар болот экен. Жанагы Султан Сулаймандагы гарем экен да, мындайча айтканда, э? Ооба. Хуррем ушундай балкондордон чыгып алып, нары бери карайт го. Ооба. Жакшы. Сиздердин гарем болсун, урматтуу туугандар. Сиздерге насип кылса, эми акча зарыл болгондуктан сатып атат экен. Асты болсо паркет. Бул жакта холл, болжол менен канча 6-га 5 сыяктуу. Айланасы бүт отоплениянын батарейкалары менен, турбалары менен камтылган. Отопление көмүр, электр энергиясы. Көмүр менен жабылат. Көмүр менен, э? Көмүр менен. Жакшы. Кышындасы жылуу болот окшойт мына. Айланасы бүт ушундай отоплениянын түтүкчөлөр экен. Жүрүңүздөр, биз мына бул жыгач тепкичтер аркылуу көтөрүлүп баратабыз. Бул сасна
жыгачтардан окшойт. Жакшы. Ооба, жакшы. Биз эми биринчи кабатты тааныштырып бүткөндөн кийин экинчи кабатка көтөрөлөлү, э? Бул жака жанагы сиз айтып жаткан подвалга Подвалга түшөбүзбү? түшөт, ушул жака подвалга түшөт. Кана жүрүңүздөр, урматтуулар. Бул жак спальный болуш керек. Спальный бул Спальный? Спальный. Азыр эми көчүү үчүн Ошол даярдык бүт кылып. бардыгын чыгарып кетипсиздер, э? Мебелдер калабы кетеби? Мебелер айрымдары калса керек, анан калгандарын алып кетсе керек. Үйдүн ээлери эми чет жакта да, жанагы Чет операция. Москвада, ооба. Жакшы, диагноз коюп, нары бери анализ тапшырып жүрүшөт. жүрүшөт. Моющий бойлор экен, урматтуу туугандар. Занавескалары тартылган, жакшы, ремонту орто. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Асты ДСП, УСП, бул жакта мебелдер бар экен, калабы кетеби, аны эми өздөрүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Өздөрү жашап жаткан үйүнүн сатка коюлду. Болжол менен бул үйдүн узун туурасы 4/5. Бул жакта Бул жак кухня. Кухнябы? Ашкананы көрсөтөлү. Жарыктык, мына жандырып атабыз. Кухнясы деле ошол 5/6. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Газ плиталары орнотулган. Демек бул жерге газ келген да? Ооба, газ бар. Жаратылыш газы бар. Мына эми шаардын дээрлик ортосу. Мына кухнялары калат экен. Кухнялары калат. Ноол отургуч стол устундадан калат. Калат. Анан мына холодильник машинаны кетсе керек. Стиральный машина менен холодильник гана кетет экен. Мына ол ашкана мебелдер дагы кетет. Бул жерде кафелденген, кирлебестик үчүн, же бир нерсе жукса жууп кое турганга ыңгайлуу кафелденген, жакшы. Идиш аяк жуучу атайын раковина дагы бар. Ашкана мебелдери калат. Биз кухняны, ашкананы көрсөттүк. Эжеке бул эшикке дагы кайсы? Бул жака сыртка чыгып кетет. Ошо жанагы бак тарапка өтөт. Бак тарапка өтө жакшы турбайбы? Жанагындай 3 очок же болбосо тапчандарга. Ошол курулат деп атайын неме кылып атышты эле. План кылып атышты эле, ал дагы болбой калбады, мына бала ооруп калып. Жакшы. Бул жака ошол арткы тарапка чыгып кетесиздер. Бул подвалга түшүп кетесиздер. Эми жүрүңүздөр. Жанагы балкончого чыгалы. Биз Мына жер гостиный. Могул эшикпи? Зал. Жакшы проекти салыныптыр. Оң тарапка бурулдук. Бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Жакшы. Болжол менен бул 6/4. 4 болуш керек. 7/4 болуп кетет экен, урматтуу туугандар. 7/4 болгон көз чамалуу эсептеп айтып атабыз. Азыр бул эже дагы эми өзүнүн үйү эмес экен. Биз ошого болжолду өзүбүздүн көз чамалуу эсептерди айта берели. 7/4 болгон бул конок бөлмөсү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Гипсокартон менен атайын формаларга келтирилген. Потолок, асма шамдар коюлган. Моющий бойлор. Мына көрдүңүздөрбү? Эми жүрүңүздөр экинчи кабатка чыгалы. Экинчи кабатка көтөрүлдүк. Мына жерде дагы башкача ремонт болуптур. Тунутуп сиздерге жакшыраак кылып көрсөтүп коем, мына. Караңыздар, башкача ремонт болуптур. Манаке. Түндүккө чыктык, урматтуу туугандар, мына. Түндүккө чыктык. Түндүктө баягы ачык, түндүгү ачык болуп, булуттар элеси көрүнүп турат экен, а? Өтө жакшы. Жакшы дизайн болуптур. Караңыздар кергелерди. Мынакей, ушул жерден тамаша кыласыздар да. Кылып, кирдиңби, чыктыңбы, каяктасың, отургандарды тамаша кылып. Ушул жерден буйрукту берип коюп, ошол күндөргө жеткилсин, урматтуу туугандарым. Жакшы. Андан дальше бул жака чыга турган болсок. Бул жакта спальня. Спальня, бирок азыр эми өзүңүздөр бул жерде отуруп, телевизор көрүп олтура турган кана болуп калыптыр, бөлмө. Жакшы, бул болжол менен 3,5/4. Жакшы, кийинки бөлмөлөр. Бул деле куту ушундай комната, азыр склад кылып алиги буюм терминдерди ушул жака коюп коюптур да. Көчкөнгө байланыштуу. Көчкөнгө деп. Анан бул жер санузел. Свети жанагы мынакей жандырдык. Көрдүңүздөр, Аристон бар, потолокко чейин 4 тарабы дуалын кафелденген ванна, бул жакта унитаз, кол жуучу раковина, күзгүлөрү менен мына ушундай, урматтуу туугандар. Жакшы. Бул экинчи кабатта жайгашкан экен. Бул жакта дагы бир комната бар. Бул дагы бир. Ошо склад кылып коюштур, азыр ичинде бар буюмдарды коюп коюштур. Бирок куту ушу мына конок бөлмөсүндөй размери. Түшүнүктүү. Мына көрдүңүздөрбү? Астындагы конок бөлмөсүнүн бул дээрлик 3-кабат болуп калабы? Кандай болуп калат? Почти 3-этаж. 3-кабат болуп калат экен.
7ге 4 болгон ооба конок бөлмөнүн 3-үчү кабаты. Анын дагы потолоктору башкача жасалган аңа. Киста картон менен атайын бир башкача формаларга келтирилип, өзгөчө асмашамдар орнотулган. Жакшы. Биз анда түштүк. Негизи бул үй качан курулган эже? 2008 курулган болуш керек. 10 жыл болуп калды да, 10 жылдан өтүп. 10 жылдан бир аз өттү эле. 10 жылдан өттү, ооба, 10 жылдан Жакшы. өтүп калды. Азыр эми биз бул жактан дагы чыгып кетсек болот. Эми биздин бут кийимдер бул жакта болгонуна байланыштуу биз бул тараптан эле чыгалы. Жакшы. Ремонту орто экен. Жакшы. Эми салынгандан бери косметикалык эле бир аз ремонттор болуп турса керек, ооба, ооба. Жакшы. Эми мына көчөттөр бар экен. Гүлдөр эгилип тур, урматтуу туугандар. Жайында укмуш бул жер гүл жыттанып, өзүнө тартылып турат. Кирсеңиздер эле аурасы өзүнчө башкача заңгыраган үй экен. Негизи мынага киргендеги баягы кыргыз үйдүн элесин берип турган дизайн жакта. Ооба. Эми бул жакта подвал бар дедиңизби? Мына жер гараж. Гараж, Гараждан да кирсе болот подвалга. Анан ичкериден да кирсе болот. Жакшы, бул жакта атайын дарбазалар орнотулуп тур, урматтуу туугандар. Андан делче мына газ келген, жаратылыш газы ушул жерден тараган экен. Жогорку тарабы плита басылыптыр, жаман алитпи? Жок, плита. Плита басылыптыр. Өтө байгындай бышык плиталар Бышык салынган экен. Гараж экен, урматтуу туугандар. Андан дальше подвалга өтүп кетсеңиздер болот. Канча бөлмөлүү подвал? 2. 2 бөлмөлүү. Жакшы. Жүрүңүздөр эми. Бул жол тарабы пескаблоктор менен тосулган. Чегаралары такталган. Жүрүңүздөр эми мына бак тарапка өтөлү. Бак тарапка. Бактардан дагы бул кокон глаз. Жетилиптир. Ооба. Жакшы, кокон глаз бышканда каалашыңыздарча жеп, ашканын сатып дегендей. Жакшы, мына жерде урматтуу туугандар, жанагы биз айткан тапчанга 3 очок курулуп калса, 3 очокко чыгып кете турган ход экен. Ал жактан чыксаңыздар, тапчан бар мынакей. Андан дальше бул жака жанагы 3 очок курам деген пландар болгон да. План эле да. Жакшы. Бул тарабыны бир эле ушул жерден эле көрсөтүп коелу, урматтуу туугандар. Бул жерде жаңгак бар экен, чоң кокон глаз бар экен, алма бар экен, өрүк бар экен. Тетиги жерде дагы бир жаңгак, өрүк, шабдалы, кыскасын айтканда бул жакта дагы бактарактар бар экен. Таза суусу кандай эже? Таза суу келген, ооба. Келген, келген. Мына түтүкчөлөр. Ооба, крант суу. Жаратылыш газы бар. Суусу, ооба. Свет келген. Бар. Канализациясы кандай? Бар канализацияда. Кадимки шаардык канализация да? Ооба. Мынакей. Ушул канализация. Мына ушул да? Канализация. Жакшы. Эми көрүүчүлөрүбүзгө айталы. Баасын сурап билели. Кана эми баасын айтыңызчы. 170 деп атат. Эми кичине түшүп берет. $170,000. 170 000 Кеме болот. Кеме болот. Түшүрүп бересиздер. Жакшы. Азыр ушу жеңем номерлерин беребиз. Сүйлөшүп байланышып. Урматтуу туугандар, экран астында ээсинин номери камтылат. Чалып байланышып келип көрсөңүздөр болот. 1000 уккандан бир көргөн артык дейт. Өзүңүздөр дагы ушул видеодон көрүп, келип үйдүн ички бөлмөлөрү менен, тышкы бактары менен таанышып, соодалашыңыздар, сиздерге насип кылсын, жана гана жакшылыктар болсун, тояштар болсун, урматтуу туугандар. Эми ыйык Рамазан айында орозонун акыркы 10 күндүгүндө, урматтуу туугандар, ушундай муктаждык жаралып, акча өтө срочно керек болгондугуна байланыштуу. Бул үйдүн ээсинин баласынын кандайдыр бир операциясына срочно акча керек болгондугуна байланыштуу ушул өздөрү жашап жаткан үйдү сатка коюптур. Болбосо бул жерде өздөрү агарып көгөргөн, маңдай тери менен тапкан акчаларына ушул үйдү тургузушту, жакшы ниеттер менен, той кылсак, башка кылсак деп. Айла жок. Баардыгыбыз ден соолукту карайлы, ден соолук табылойлу. Эми сиздерге айтайын, суранарым 170 000 сом кеми бар деп айтып атат.
эми кемитпейли соопчулук үчүн ошол айткан суммага эгерде сиздерде бар болсо, бардар инсандар болсоңуздар, алып коюңуздар. Сураныч өтө керек болууда. Зарыл керек болуп атты азыркы учурда. Сиздер бул үйдү алуу менен арзан, эми срочно болгондугуна байланыштуу арзан айтылып атат. Арзан үйдү дагы аласыздар и бир адамдын ден соолугуна болгон муктаждыгын чечип, бир адамдын өмүрүн сактоого болгон соопка кыласыздар деген жакшы ой тилек менен жыйынтыктайбыз. Ошол 170 000 сом кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Соопчулук үчүн орозонун акыркы 10 күндүгүндө жакшылык иштерди жасап калалы. Ушул үй сиздерге насип кылсын. Жакшылыктар болсун, тояштар болсун, уул үйлөп, кыз чыгарыңыздар. Биз анда жыйынтыктадык. Эсин номери экран астында камтылат. Түз байланыш аркылуу дагы толук маалымат алсаңыздар болот.